Кутмандуу кечиңиздер менен биздин урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде сиздер шайлаган жогорку кеңештин депутаттарынын бир апта ичинде жасаган иштерин чагылдырган парламент программасы. Алгач кыскача анонско назарыңыздарды бурабыз. Жогорку кеңеш саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна Эркин Чечейбаевдин талапкерлигин жактырды. Калбай жүргөн идеяларымды кылсам шанс болуп атат. Элдин акчасын алдаган шылуундардан катары жоюлабы? Жогорку кеңештин депутаттары журттун камын ойлоп тынчсызданышууда. Жылына болгону 150 квота берилген экен. А эмнеге 4000 адамдыкын жыйнап алышкан булар акчасын? Өлкө жарандарынын Кыргызстанда күчтүү операцияларды жасатуусуна шарт түзүлүүдө. Замена двух клапанов сердца дегенimiz 450 миң сом. Реджеп Тайип Эрдоган атындагы Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук ооруканасын биргелешип башкаруу 5 жылга узартылууда. Аталган бейтапкананын ишмердигин жүргүзүүгө Түркия мамлекети 32 миллион доллар бөлүүдө. Бул жерде иштеген 20 кызматкер жогоруда аталган мамлекеттен тажрыйба топтоп келген. Талкууда депутаттар дарылануунун шарттарын такташты. Кыргыз-түрк достук ооруканасында саламаттыгынан жабыркагандарды дарылоочу 72 орун бар. Анын 21-и реанимациялык бөлүм. Мындан сырткары магниттик резонанстык томография, башка көптөгөн медициналык талапка ылайык диагностикалык жабдыктар орнотулган. Учурда аталган медициналык мекемеде канча дарыгер иштерин депутат сурады. Бүгүнкү күндө биздин тараптан канча дарыгер иштейт, түрк тараптан канча дарыгер иштейт? Бүгүнкү күндө бизде дарыгерлерден түрк дарыгерлери 9 дарыгер, кыргыз дарыгерлерден 12 дарыгер иштейт. Медайымдар боюнча түрк жактан 19, кыргыз мамлекетинен 30 медайым иштейт. Бул ооруканада иштеген 20 кызматкер медициналык адистештирүү боюнча даярдоону камсыз кылуу программаларынын өркүндөтүүнүн алкагында Түркия мамлекетинен тажрыйба топтоп келишкен. Азыр барып келгендерди угуп атабыз. Тааныш тамырын, өзүнө жакын кишилерди айрым руководство жөнөттү деген дагы ошол тиги маалыматтар жетип атат да бизге. Ошо барып келгендер, окуудан өтүп келгендер. А мен мына ратификацияны ошон үчүн карап чыктым. Бул жерде критерийлер бар экен. Кимдер барыш керек? Болгондо дагы мун комплекстүү бригада баруусу керек экен. Ал комплекстүү дегенде бул чоң операцияга, чоң команда иштеш керек. Алыскы тол райондордо көрүп атабыз, врач жетишсиз болуп атат. Мына ГСВларга, ФАПтарга барсаң, врачтар жок, рецепт жаза албайт. Мына оорунун алдын алуу деген жок болуп калды да азыр. Мына министрдин мурунку кеткен министрге айтсак эле, дары-дармек менен аптека ачып алек болуп жүрүп алды да. Макулдашуунун шарттарында оорукананы биргелешип пайдалануу 5 жылга узартылат жана ар бир 5 жылга Түркия тараптан 32 миллион доллар өлчөмүндө каражат бөлүнмөкчү. Ошондо бул оорукана жылына мындай профицит менен чыгат да, мындай прибыль менен чыгабы ошондо? Прибыль менен чыкпайт бул жер. Чыкпайт. Жок, чыкпайт. Наоборот, биздин ошо жарандарга жардам беришет. Туурабы, жеңилдик берет да, салыштырмалуу. Бул бизге салыштырмалуу, бизге жардам берилет, аларга ОБТК чыгып калат. Бул жерде мына айта кете турган болсок, каржы маселеси боюнча 23-жылы 450 миң боло турган болсо, бул жалпы чыгашы. Ал эми эмнеси жалпы прибыли 157 миң болуп атат. Эл өкүлү бул ооруканада кимдер дарылана ала турганын шарттарын тактады. Анда министрдин орун басары эң арзан органдарды текшерүү 1200 сом болсо, операциялар 300 миңден 450 миң сомдун тегерегинде турарын ырастады. Ошо кыргыз-түрк ооруканасына кимдер дарыланат, кантип барып ошо дарыланса болот деген суроону мага берет да. Ошону так жооп бере аласызбы? Ушул эле бир суроо, жөнөкөй суроо берейин да. Кандай барыш керек ошо больницага? Кандай запись менен барыш керек? Бели очередке туруп или түз барыш керек? Ошону бир шарттарын түшүндүрүп берип койсуңуз. Түркия мамлекети менен чогуу карап, биздин мамлекеттик төлөмдү, алардын мамлекетинин төлөмү жана биздин жеке менчик клиникалардын төлөмүн баарын карап чыгып туруп, орточо эсеп менен чыгарышкан. Вакыт төлөмү биздин мамлекеттик төлөмдөн жогору, бирок жеке клиникалардан төмөнүрөөк. Эң арзаны мына УЗИ внутренних органов деген 1250 боло турган болсо, эң кымбат операциялар операция аорта коронарного шунтирования деген операциялар бар. Замена двух клапанов сердца дегенimiz 450 миң сомду түзөт бул жерден. Достук ооруканасы эки тараптын келишимине жараша башкарылат. Бир директор болобу? Жок, эки директор. Түрк мамлекетинен, биздин мамлекеттен. Экөөнүн тең укугу бирдей болобу? Укуктары бирдей.
Ой эки башка чыкса кандай чечим болот? Эки бири-бирине карама-каршы болуп калса, пикир келишпеш болуп калса. Азыркыга чейин андай көйгөй болду элек, чечип келе жатат. Талкуудан соң Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук ооруканасын биргелешип башкарууга байланышкан мыйзам долбоору колдоо тапты. Саламаттык сактоо тутуму эң оор тармактардын бири. Учурда министрликте жетишкендиктер менен бирге кемчиликтерди арбын. Экологиялык абал, тамак-аш коопсуздугунан улам ар кандай жугуштуу ооруларда күч алып, дарыгерлердин көмөгүнө муктаж жарандар миңдеп саналат. Карапайым калктын саламаттык сактоо министрлигинин ишине болгон көз карашы тууралуу пикирлерин өздөрүнөн угуп көрдүк. Бул 3-чү детский больницада жана күйүктөр бөлүмүнө деген жана бир аппарат берилиш керек экен, ошол бериле элек экен да, ошонун айынан көптөгөн оорулар балдары көбүнчө жанагы ожог алгандар, ошо аппарат, бул ички аппарат. Ошол экини карап койсо, ошону алып келсе жакшы болот эле да, көп балдар ошо жабыркап каза таап калгандар көп экен да ошого. Бүгүн эле мага да бирөө ошо кайрылуу жиберип эле атабыз, ошо фондко барып эле атабыз, ошол берилбей атат, ошо өкмөт алып келбей атат деп. Тейлөө сапаты мурункуга караганда шүгүр жакшы буюрса. Эми баардыгы бир заматта оңолуп калыш кыйын да. Көбүнчө жана каттоодо жок деп албай коюшат экен го. Ошол учурда жана срочный барып калгандарга мен жакында эле уктум. Эжем барганда биринчи помощьту көрсөтпөптүр да, бизде каттоодо жоксуңар деп. Ал учурда эми мен пациент катуураак эме болсо жардам бериш керек го дейм да. Мына мен жакында эле эме алдым, могу биринчи поликлиникадан капельница алдым. Мурун пенсионерлерге алчу эмес да. Азыр капельницага эме алып калыптыр 60 сом. А эгер жана эненең жок болсо 120 сомдон. Кыргызстанда көбүнчө кээ бирлери иши жокторго деле кыйын болот. Пенсияга деле мисалы 10 000 алган пенсионерим тамак ашы канча болот. Анан кийин ооруп калсаң больницага барсаң дарыларың деле канча болот. Мисалы мен бир дарым 1000 сомго эмет, бир эле дары. Андай дарынын канчасын жасап атат. Анализиң эле меники эмеге кетти 2,5 миңге. Жанагы жүрөктүн эмесине эхого 1200 сом эме жок. Скидка жок. Частныйга айдап атпайбы? Гостун эмелери каяка кетти мисалы. Көп телефондордон ушуларды көрөм да. Көп адамдар кайда келип коет да мындай. Жогорку кеңеш жогоруда көтөрүлгөн медицинага тиешелүү көйгөйлөрдү чечүүгө ишеним жараткан Эркин Чечейбаевди саламаттык сактоо министри кызматына дайындоого макулдугун берди. Депутаттар аны чиеленишкен системалуу коррупцияга каршы күрөшүүгө, элди жеткиликтүү баада дары-дармек менен камсыздап, бейтапканаларды куруу менен тейлөө сапатын жакшыртуу сунуштарын беришти. Суроо жооп учурунда депутат лабораториялардагы бааларды арзандатууга чакырып, бул кызматка келүүнүн максатын талапкерден сурады. Эң оор министрликтердин бири. Мындайча айтканда аябай оор абалда да, чындап эле. Анан акыркы 5 жыл эмес, акыркы 10 жыл эмес. Ошо Советтер Союзу урагандан бери эле да. Анан неге макул болдуңуз деген суроону берип атам да, ушул жерге келгенге, министр болуп келгенге. Мен бул позицияга барам деген оюм деле жок болчу. Бирок ушинтип ишенич көрсөткөндөн кийин мен ойлодум, баягы мурун кыла албай жүргөн идеяларымды кылсам мына шанс болуп атат. Министрдин кызмат ордуна талапкер Эркин Чечейбаев бул кызматка келсе, ал саламаттык сактоо министрлигинде жана ведомстволук мекемелерде системалуу коррупцияга каршы күрөш жүргүзөрүн, жарандарды жеткиликтүү баадагы дары-дармек менен камсыздап, ооруканаларда тейлөө кызматтарын күчөтүү, клиникаларды куруу, медициналык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү, адам өмүрүнүн узактыгын жогорулатуу приоритеттүү максаттар экенин билдирди. Мы должны ставить себе уже другие цели. Мы должны ставить себе цели повысить среднюю продолжительность жизни людей, чтобы люди стали жить дольше, чтобы старость была более качественной, чтобы наши пенсионеры, выйдя на пенсию, не ходили по больницам, а жили качественную, здоровую жизнь. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар саламаттык сактоо тармагындагы кадр тартыштыгына өзгөчө көңүл бурууга чакырышты. Эл өкүлү 49 штаттык бирдиги бар мамлекеттик ооруканада 14 гана дарыгер иштеп жатканын жүйө келтирди. Үй бүлөлүк медицина борбору боюнча маселе көтөрдүм эле. 49 штаттык бирдиги бар. Бирок ошол жерде 14 эле врач иштеп атат. Калган мынакей штаттардын баардыгы вакант болуп турат. Бул Талас шаарында эле эмес, бул жалпы региондордо ушундай кадр маселеси. Врачи получают низкую заработную плату. Вы должны у министра финансов каждый день требовать, чтобы он поднял эту заработную плату. Пусть где-нибудь найдет эти деньги. На все мы находим, врачам почему-то не находим.
Если вы этого не сделаете, врачи также продолжат, они люди, они такие же человеки, хотят жить, не выживать, жить хотят. Они хотят строить дома, кормить семьи, обеспечивать семьи. Органдарды трансплантациялоо борборлордун өнүктүрүү мезгил талабы. Эл өкүлүнүн пикиринде акыркы кезде бөйрөк, боор оорусунан жабыркагандардын саны эбегейсиз өсүүдө. Эмне себептен биздин мисалы гепатит менен ооруган, оорулошуп бараткан кишилерибиз сыртка чыгыш керек. Ошол мурдагы иштешкен өзүңүздүн бир кесиптештериңиздерден кеңеш сурап, бул жака бир жаңы бир долбоор ачсак жакшы болмок да. Себеби азыркы шаарда мындай саналуу гана гепатологдор бар экен. Депутат Марлен Маматалиев ооруканаларды санариптештирүүгө көңүл бурууга чакырды. Карточканы толтурат ручной. Анан ошону эле кайра отуруп алып кечке компьютерге киргизет. Мурда эми карточка толтуруп чыгып кетсең, азыр 5 мүнөттөн кетсе 10 мүнөттөн кетип калды да. Өздөрү да тажап бүттү уже. Же келиңиз до конца уже өтө эле цифровизацияга. Кадимкидей эле уже компьютерден жазайлы. Анан ал программный обеспечение сиз эми жакшы түшүнөсүз анда. Программный обеспечение жеңилдетип койсо эле болот. Келип отпечаток пальцаңды кой. Бүт немеси чыгып калсын өзү менен. Бейтаптын дартын так аныктаган дарыгерлер аз. Андыктан жаш кадрлардын кесиптик дараметин күчтөнтүү керек. Азыр болсо сиздин врачтарыңыздын ичинде, особенно жаш врачтар бардык эмес эми албетте, диагноз кое албай калышты. Диагноз койгон врач жок. Врачка барсаң, жаш специалист болсо жүгүрүп кетет, эми сен немеңди, анализиңди көтөрүп алып, башка кабинетке барып анан врачтардан. Ал врач сизге көрбөй туруп, дары-дармектерди жазып берип атат. Эркин Чечейбаев эл аралык уюмдарда иштегендиктен тажрыйбасы мол. Эми бул тармакка инвестиция тартуу милдети турат. Көйгөйлөр бар, биз аларды изилдеп, бул системаны реформалоого сунуштарды беребиз. Азырынча мен кандай кылыш керекти айта албайм, бирок эл аралык тажрыйба бар. Талкуунун жыйынтыгында Жогорку кеңеш Эркин Чечейбаевди саламаттыкты сактоо министри кызматына дайындоого макулдук берди. Жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды. Жеке өзүмдүн атынан жана жалпы парламенттин атынан ишиңизге ийгилик каалоо менен куттук айтам. Билесиз, тармак абдан оор абалда, элдин үмүтү абдан чоң. Сиздин буга чейинки эл аралык ички тышкы тажрыйбаңыз сөзсүз ушул министрликтин ишин алдыга жылдырууга чоң мүмкүнчүлүк берет деп ишенебиз. Соңку кездери заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен жасалган алдамчылыктар арбыды. Буга тынчсызданган эл өкүлдөрү күч түзүмдөрүн ар кандай шылуундуктардын алдын алуу үчүн аракеттерди күчөтүүгө чакырышты. Шылуундардын торуна түшкөндөрдүн катары арбыды. Крипто алдамчылык үчүн жазаны күчөтүү менен алдын алуу иштерин ыкчам жүргүзүү керек. Азыр акча салсаңар 2 айда 100 000 сом болот, 1 жылда 100 000 доллар болот деп бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып алып алдап жүрүшөт. Ушуларга жазаны күчөтпөсөк, эртең урматтуу президентибиз, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич деп кайрылуулар жасай баштайт да. Эмне кылыш керек? По факту эмес, уже азыр алдын ала Нацбанкка, разведкага, МВДга тапшырмалар берип койсоңуз. Депутаттар Орус өкмөт башчысы Мишустиндин Кыргызстанга орусиялык ишканаларды кысымга алуу боюнча койгон дооматы суу кечперин айтышты. Бул жакта иштеген орус компаниялары, мисалы Яндекс сыяктуу, ошолордун менеджерлери балким орус өкмөтүнө бир туура эмес, бурмаланган маалыматтарды берип койгон болушу мүмкүн. Баганы жасалма көтөргөнү аныкталган. Дээрлик 21%га чейин жанагы айдоочуларыбыздан алып атты. Кыргызстанда 100 000ден ашык Яндекстин айдоочулары катталган. Алар салыкты жашырган экинчиден. Улуттук коопсуздук кызматы, салык кызматы алардын бардыгын далилдеп, мына дээрлик 100 миллион сомдон ашык каражатты Яндекс компаниясы төлөдү биздин бюджетке. Ошол эле учурда ошол Михаил Мишустин улам Киргизия дейт. Ай биздин мамлекеттин мыйзамдуу аталышы бар, Кыргыз Республикасы деген. Эмне үчүн Киргизия дейт? Ошол эле учурда Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдашканы белгилүү. Кыргызстан ЕАЭПтин алкагындагы макамынан пайдаланып, ал жактагы жарандардын укугун коргоого алышы учурдун курч маселеси. Как известно, Россия, Казахстан, Беларусь и мы состоим в едином экономическом союзе ЕАЭС. Аймактарда тез арада чечүүнү талап кылган билим берүү мекемелерине байланыштуу көйгөйлөр жок эмес. Сот объекттерди Кыргызстан боюнча бүтүрүп калдык, аз эле калды. Мына Балыкчы шаарында номер 3 Абдулдаев мектеби
бюджеттен башталган ошо ойдон турат, муну бүтүрөлү быйыл Алмазбек Акунжанович. Өзгөн район Төрткөл айыл өкмөтүнүн Жылалды айылында Жылалды орто мектеби 2022 жылы башталган эле. Бүгүнкү чейин бүтпөй турат. Бул Андарак айылында жайгашкан 8000ден ашык калк жашайт. Бул жерге 400 орунду бир жаңы мектеп куруп берүү керек. 30тан ашык дээрлик объект керек. Бала бакча жок, мектептер жок. Башка жерде 2ден 3төн болсо бир айда бизде жок. Министрликтин буйругунан кийин мектептердеги иримдер жана спорттук секциялар жоюлган. Бирок учурда алардын ишин кайра жандандыруу зарылчылыгы жаралды. Окуу эрте бүткөн себебинен школдон эртерээк бошоп, анан бош калышып, көптөгөн жаман мындай кадамдарга барган учурлар аябай көбөйдү. Өз кезегинде депутат Нурбек Сыдыгалиев министрлер кабинетин бала бакчаларды тамак аштык каржылоону токтотуу боюнча токтомду жокко чыгарууга чакырды. Өзүңүздөр айтасыңар, биздин келечегибиз депчи. Анан келип алып туруп бала бакчада мына тамак ашын токтотуп атасыздар. Ата-энеси акчасын төлөй албайт эрге. Аймактардагы инфраструктураны жакшыртуу маселелери эл өкүлдөрүнүн дайым көңүл борборунда. Кумдөбөдөн Шамшы айылына чейин 7 километр асфальттанган, 3 километр калып калганда, 3 километрден кийин кайра асфальт төшөлгөн. Ленинская Кайырма айылынын ортосундагы жолдун сапатына абдан нааразы болуп атат. Жолдор өтө начар болуп атат да. Анан жолду жамоо иштери болгондугуна карабастан абалы өтө начар. Ак Суу районунун центри Ак Суу айылы болуп бүгүнкү күндө өзгөрдү. Мурун Теплоключенко болчу. Ошол айылда жолу, центрибиздин жолу өтө начар акыбалга келип калды. Азык түлүккө болгон бааларды дагы иретке келтирүүнү колго алуу зарыл. Азык түлүктөр башаламан. Ар базарда ар кандай баасы. Кымбат. Мына иштеп атышат. Өткөн антимонополияга айттык эле, карасын жакшыраак иштесин деп. Мамлекет күчү жетпей атабы. Бир базарда эттин баасы, бир баада, экинчи базарда башкача. Тамак аш коопсуздугунан сырткары улуттук саламаттыкты, генофондду сактоого байланыштуу көйгөйлөргө көңүл буруу шарт. Мектептерде, ооруканаларда, бала бакчаларда балдарыбыздын жеп аткан тамагын биз ГМОнун баягы допустимый деңгээлин текшербей атабыз. Ошондой эле эл өкүлдөрү мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук порталына катталуу жол жобосун жөнөкөйлөштүрүүнү сунушташты. Эл үмүтү стипендиясын алгандар чет өлкөдөгү окуусун аяктагандан кийин Кыргызстанда 5 жыл милдеттүү түрдө иштейт деген талап киргизилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева Акылман лицейинин бүтүрүүчүлөрүнө жана эл үмүтү президенттик стипендиясынын ээлерине артыкчылык берүүнү караган мыйзам долбоорун кароо учурунда билдирди. Талкууда эл өкүлдөрү Кыргызстандагы жана дүйнөнүн алдыңкы университеттерди артыкчылык менен аяктаган, интеллектуалдык жактан өнүккөн жаңы муундагы адистерди кармап калуу үчүн аларды кадрлар резервине киргизүү талаптарын жакшыртуу сунуштарын айтышты. Себеби силер эл үмүтү программасы менен окуган балдарга стипендия берсеңер, алар окуп бүткөндөн кийин качып кетсе, силер кантип кайра биз Кыргызстанга кайтарасыздар? Юридикалык келишимди аткарбайт. Азыр бул мыйзам киргенден кийин биз дагы өзгөртүү, күчтөндүрүү киргизебиз. Ошонун да бир механизмин карап чыгыш керек го. Интерполго бербейсиңер да, туурабы? Алар иштебейт да. Так что должен быть какой-нибудь механизм, который обязует их вернуться, да? Гарантом будет являться. Ошолор кайтып келгенден кийин, мына сиздер юридикалык жактан келишим түзгөндөн кийин, кайтып келгенден кийин керек болсо биздин министрликтерде эмес, региондон баштап иштетиш керек да, менин сунушумчу. Ошол жактан өздөрүнүн алган билимин көрсөтүп, ошол жактан көтөрүлүп келсе, аябай жакшы туура болмок. Бул себеби кээ бир өлкөлөрдө ушундай тажрыйба, ушундай моделдер бар экен. Алар ошол чоң вуздарды бүтүп атканда бири-бири менен сүйлөшкөндө 2000, 5000 евро, доллар алабыз деп келгенде берден биздин жанагындай 30 000, 50 000 сомго иштешпейт. Иштешпейт эмне үчүн дегенде, аларды өздөрүн баалашат. Чет мамлекетте вуздарды бүткөндөр эч качан мындай пара алам, мыйзамды бузам деп келбейт. Алар таза иштегендер. Ошол үчүн мен оюмча мындай мыйзамдар менен биз мамлекеттин окуусун жөн эле бузуп салабыз. Эмне үчүн дегенде, кызыл диплом менен тиги аттестат, алтын медальды алган адам конкурска барат экен, а бул жерден 3кө окуган адам, 4кө окуган адамды биз конкурсу жок алганыбыз мен оюмча бир туура эмес.
Жарандарды чет өлкөгө жумушка жөнөткөн Еврохантер компаниясына алданганын айткандардын маселеси жогорку кеңеште каралды. Аталган компания менен келишим түзүп, бирок ара жолдо калгандардын саны 4000ге жакын. Акчадан же жумуштан жок калдык деген жарандар иштин адилеттүү тергелип, каражаттарын кайтарып берүүнү талап кылышууда. Кененирээк кийинки сюжетте. Өзүм, уулум, кызым үчөөбүз үчүн төлөгөнбүз. Айзада Төлөмүшова мындан 1 жыл мурун Польша мамлекетине барып иштеп келүү үчүн Еврохантер компаниясы менен келишим түзүп, 3 киши үчүн 76 000 сом каражат төлөгөн. Айтымында компаниянын менеджери 5 айдын ичинде жумушка жөнөтүүнү убада кылып, бирок аткарылган эмес. Анан биз 5 айдан кийин жөнөтпөгөндөн кийин акчабызды алабыз деп ызы-чуу чыгып кетти интернеттен, анын баарын көрүп отурдук. Келсек, жок, силерге акча берилбейт. Очередь менен деди. Очередин күттүк, очередь да тийген жок. Айзада Төлөмүшова сыяктуу аталган компанияга акча берип келишим түзүп, бирок Европага кетпей калгандардын саны 4000ге чукул. Алар бул маселеге укук коргоо органдары кайдыгер мамиле кылып жатканына нааразы. Мигрант Минтрудага жаздык, РОВДларга жаздык, Первомайский, Ленинский. Бирок ушул ишибиз мына канчадан бери ушинтип жүрүп, эми каралып келдик мына бүгүнчө. 100 000 кредитке алып, жалпы 100 000 кетет экен расход. Польшага кетиш үчүн 100 000 кетет экен. Биринчи этапта 25 000 төлөйсүңөр деген. Экинчи этапта дагы 25 000, анан 50 000 дароо төлөп, ошондо жалпы 100 000 кредитти алып, биякта төлөй албай Россияга кетип, азыр иштеп жүргөндөр да толтура. Азыр бул жака деген юрист менен да келишиптир. Ал юрист деген азыр айтып атат да, акча берилип атат депчи. Бирок мен акыркы жолу барганда нагло эле акча берилбейт, эчтеке болбойт деп ушуну чыгарып коюшкан. Акыркы убакта чет өлкөдөн жумуш таап берем деген ортомчу компаниялар көбөйүп жатат. Ошол эле учурда же акчадан же чет өлкөдөгү иштен жок калгандар да аз эмес. Комитет отурумунда эл өкүлдөрү тиешелүү министрликтер жогорудагы окуя боюнча иш алып барып, карапайым элдин акчасын кайтарып берүүнү талап кылышты. Жылына болгону 100 эле квота берилген экен. А эмнеге 4000 адамдыкын жыйнап алышкан булар акчасын? Ошол да чоң маселе. Бул алдын алып эле бул 100 квота берген болсо, а эмнеге 4000 адамдыкын? Макул 200 адамдыкын чогултсун, макул 300 адамдыкын чогултсун. Эмне дегенде баягы кээрлер өтпөй калса запас деп алдап кетти деп атпайбы? Ал ОСОдо любой чечим чыкканда, ал жерде ошол жерде протокол түзүлөт. Макулдук берет ошол учредителдер. Бардыгы ошол жерде жоопко тартылыш керек. Ички иштер министрлигинин айтымында жогорудагы компания боюнча ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Маалым болгондой, аталган компаниянын эмгек миграциясы боюнча лицензиясы жокко чыгарылган. Учурда бул кылмыш иштин алкагында ошол соучредителдердин экоосу Россия жарандары болгон. Алар ошол жерден акча каражаттарын алып кетти ичинен деген факт боюнча дагы булардын үстүнөн эл аралык издөө жарыяланган. Учурда тергөө аракеттери жүрүп атат. Депутаттар шылуун фирмалардан жапа чеккен жарандардан күн алыс жүздөгөн арыздар келип жатканын ырасташып, Ички иштер министрлигин жумуш агенттиктерине көзөмөлдү күчөтүү талабын коюшту. Бизде Европа, ошол тиги Восточный Европага виза алыш үчүн квота береби, жумуш орундары бөлүнүш үчүн. Же бербейби? Бербейт да, туурабы? Эстониядагы, Литвадагы, Латвиядагы бизге квота бербейт. Консульство өзү чечет. Кимди жумушка алыш үчүн. Ошону алдын ала билишет дагы, бул жерде миңдеген адамдардын акчасын алдын ала чогултуп алган, бул уже мошенничествобу? Действительно, сиз айткандай, берде маселе бар. Эмне үчүн антип коюп отуруш керек. Ал эми компаниянын өкүлү алар 1200гө жакын жарандын акчасын кайтарып бергенин, ал эми акчасын ала элек дагы 700 адам бар экенин билдирди. И обязуемся возвратить. Среди них не все, которым мы возвращаем. Есть такие, как, извините, bir misal келтирип Төлөмүшовада атпайсызбы? Ошого мактанып отурат деп. Төлөмүшовадай 560 киши бүгүнкү күндө просто-напросто кирбей койду. Это приносит компании ущерб. Приносит. Жыйынтыгында комитет аталган маселени өз көзөмөлүнө алды. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети турак жайды жана автоунааны милдеттүү камсыздандырууга байланышкан мыйзам долбоорун карады. Ал президенттин өткөн жылы чыккан камсыздандыруу рыногун өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгын аткаруу максатында иштелип чыккан. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк ээлерин жакында кандай өзгөрүүлөр күтүп турат, кененирээк кийинки материалдан таанышасыз. Долбоордо негизинен 3 ченем киргизүү каралган. Унаа ээлери мүлкүн сөзсүз камсыздандырууга милдеттендирилсе, турак жайды каттоодо анын полиси болушу зарыл деген талап коюлууда.
Ошондой эле мүлктү күрөөгө коюуда дагы ал камсыздандырылган болушу керек. Мыйзам долбоору милдеттүү камсыздандыруу системасын бекемдөөгө жана милдеттүү камсыздандыруу мыйзамдарынын аткарылышын камсыздоого багытталган. Кыймылсыз мүлктү соодалоо бүтүмүн каттоодо милдеттүү түрдө камсыздандыруу полиси болушу керек деген норма кызуу талкуу жаратты. Пусть они сами примут. Если я покупаю без страхового полиса, хорошо, пусть у меня будет регистрационный сбор чуть выше, со страховым полисом у меня будет чуть ниже коэффициентом. И все. Это же правильный путь, чем законом ограничивать людей на продажу квартиры, дома, земли или еще чего-либо. Не имеет права ограничивать. В Конституции, в Гражданском кодексе, Гражданский кодекс-то выше, чем простой закон. Айыл жергесинде көрүп атабыз бардыгыбыз кандай болуп атканынчы. Бөдө кырсыктын, баягы табигый кырсыктын кесепетинен канча деген үйлөр кырылып атат. Мына страховкасы барлар 600 сомго страховка кылып 500 000 сомдон алып атышты. Эмнеси жаман айткынчы? Өздөрү көтөрүп алган, биздин мыйзамга жооп бериш үчүн ошол эле чекти өтсө эле болду. Эл өкүлдөрү долбоордо сатуучу дагы мүлкүн камсыздандырышы керек деген сунушту акылга сыйбаган көрүнүш катары баалашты. Мен мисалы үчүн үйүмдү сатып атам. Барсам, камсыздооң жок экен деп туруп, силер регистрация кылбайсыңар, туурабы? Мага эмне кызыкчылык, мен ушу үйүмө страховка кылып туруп анан сатуу. Мен сатып атам, мага анын кереги жок. Аны суу алып кетеби, пожар болуп кетеби? Аны тиги сатып алган адам ойлош керек да. Бул жерде мыйзамды аткаруу максатында, анан сиз алган страховка ошол жаңы ээге өтөт, переходящий болуп. Сиздин үйүңүз ошол жаңы ээники да. Мага эмне кызыкчылык? Сиздин кызыкчылыгыңыз ошол эми бул жерде кызыкчылык мыйзамды ишке ашырыш керек. Мыйзамдар натыйжалуу иштеши үчүн мүлктү камсыздандыруу жаатында жарандарды шыктандыра турган механизмдерди киргизүү маселесин дагы ортого салышты. Бизде лотерейная компания, мамлекеттик лотерейный компания бар эле, туурабы? 10 000 болду алда. Анда сиздин карамагыңызда. Мына жандандырыңыз ошону болбосо, мына сизге стимул дагы бир. Элди бир кызыктырайлы ушуну менен. Страховать этсең, муну утасың, аны утасың. Мындай кичине жашоо баягы зрелище кылып бербейлиби? Карагыла ошонун бардыгын. Кайсы мамлекетке барба, бардыгына бар. Элдин үмүтүн өчүрбөгүлө да, мен мону утам, аны утам. Мына ушундайда иштеш керек ушунун бардыгычы. Иштеп жаткан мыйзам боюнча турак-жайды камсыздандыруу милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Бирок өлкөдө камсыздандырылган кыймылсыз мүлктөр 20% гана түзөт. Ошондуктан турак-жайды жана унааны камсыздандыруу боюнча эл арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Адамда бир стимул болуш керек да, барып ошол камсыздырууну кылып койгонго. Ана мен ойлойм бул онлайн болсо дагы жакшы болот да. Мындай кнопканы 2 жолу басып коюп. Мисалы жолдон жана камерага түшүп калсаң 300 сомду оңой эле төлөп коюп атпайсызбы? Системалар аркылуу. Ошо сыяктуу эле страхованияда ошондой болуш керек го дейм. Талкуунун жыйынтыгында берилген сунуш жана пикирлерди эске алуу менен мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Аскар Салымбеков өткөл мезгилде карайлаган элге жол чырак болуп ишкерлердин бүтүндөй бир муунун жараткан инсан. Бул тууралуу төраган Нурланбек Тургунбек уулу белгилүү ишкер, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Аскар Салымбековдун 70 жылдыгына карата уюштурулган мааракелги иш-чарада билдирди. Аттың деп, телуінде бағалай қалды деп арман қылған ұшылар көп. Мына бұл жақшылықтың жышаны мемлекет басшымыз өзі қадырлап, мақтап, сізге көзіңіздің тінеуіңізді елдің алдында осындай жоғыртылған беғарып отырады. Бұл да жақшылықтың белгісі. Көрсөтүү жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Парламенттеги жаңылыктардан толук кабардар болууну кааласаңыздар, биздин кеңеш KG сайтын окууга, YouTube'дагы жогорку кеңештин баракчасына катталууга чакырабыз. Амандыкта көрүшөлү, саламатта болуңуздар.